Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Эмесе эфирде Манас баяны. Бүгүн биз Алмамбеттин окуясын улантабыз. Эми Алмамбетте тигил түп бейжинде бак бурчунда олтурган Кытайдын улуу ханы Эсенкан менен кантип каршылашып калды. Өзүнүн атасы менен кантип душмандашып калды. Кептин башын мына ушундан баштайлы. Алмамбет өзүнүн атасы Соорондуктун ордуна 14 жашында хан шайланды дейт. Эми кайсы бир вариантта бул жерде эскерте кетчү нерсе, мисалы үчүн Сагынбай Орозбаковдун вариантында Алмамбеттин атасын Соорондук дейт, ал эми апасын Эксер дейт. Эми биз орток бүт эпостардын бардык варианттарынан жыйылган момундай 58-жылы чыккан Манас китебинин негизинде Алмамбеттин окуясын улап айталы. Ал китепте Азиз хан дейт. Биз Азиз хан апасынын атын Алтынай деп улай берели туугандар. Ошентип Алмамбет 14 жашында атасынын ордуна хан болуп шайланды. Атасы айтты: "Балам, мен эми карып арып калдым. Ошондуктан элди өзүң сурай бер" деди. Ага чейин Алмамбет аждаардын мектебинде 5-6 жыл окуп келди. Алмамбеттен баягындай 3 ай артыгыраак окуган дейт Каражой уулу Шыпшайдар болду дейт да. Бул мектептин да тарыхы аябай чоң. Бул улуу аждаардын мектебине дейт 6000 бала бир барып, кийинки жылы 6 бала тим калдык дейт. Баягы эч нерсе болбой, өлбөй жетпей. Андан кийин 7000 бала бир барды, 7 бала тим калды дейт да. Мына ушундай бул мектепти окуп бүтүш дагы оңой эмес эле дейт. Мына ошол мектепте Алмамбет окуп, анан жана айткандай баягы Шыпшайдар Каражой уулу мына ошол 3 ай артыгыраак, ашыкчараак окуптур. Мына ошол мектепти бүтүп келгенден кийин анан атасы жанагынтип чакырып, хандыгын өткүзүп берип, элине хан шайлады эле. Хан болгондо Алмамбет кандай хан болду? Бул абдан адилеттүү экен. Абдан калыстыкты баягындай жакшы көргөн, элдин арыз муңун сураган, элге карамдуу хан болду да. Бул баягы мисалга айта кете турган болсок, ушундай баягы такка отурганда эле аябай кадыр барктуу болду дейт. Алмамбет барган жерде Кытайдын салт наркы бар экен. Хан барган жерге, мисалы үчүн конокко барып калса, ошонун жолуна деп 6-7 кулду курмандыкка сойчу экен да. Мына ошол салтын токтотту. Башында айтып жүрдү: "Мен эми жашмын, менин жолума деп чалбагыла, адамдын канына забын болбоюн" деп башында ушинтип айтып токтотуп атты. Кийин анан мындай салтты баягы хандар келгенде, бектер келгенде ошолордун жолуна деп 6-7 кулду союп курмандык кылып ирмей салт дегенди токтотту да. Андан сырткары өткөн көрсөтүүдө дагы айтып бергем, бул Кытайда хандар үчүн атайын жаштардын этинен атайын дар жасайт экен. Жаштардын бири-бирине баягындай махабатын ойготуп, бири-бирин сүйдүрүп, бири-бирин ушундай сагындырып олтуруп, 11 жашынан 15 жашына чейин ушинтип багып, ошолорду карап жүрүп олтуруп, анан баягы дарыгерлер алар 15 жашка келгенде атайын бир жерге алып барып, камап, өлтүрүп, алар ошол жерде өлүп, жатып, чирип, эти ботко болгондон кийин анан алып туруп, атайын хандарга дар жасап берет экен. Алмамбет эми аны көргөндө дагы ушунчалык катуу айтты да. Ушул дарыны ичип, ушул дарыны колдонуп, кайсыл хан тирүү калыптыр, ким дүнүйөгө устун болуптур деп аны да токтотуп койгон. Мына ушундай окуялар Эсенканга улам жетип атты. Анын үстүнө Эсенкандын илгери бала кезинде Алмамбет барганда 2 аяры Эсенканга Алмамбетти сынап туруп мындай дешкен: "Ушул бала бизге туруп бербейт го. Ушул бала бизге боор бербейт го. Мунун көз карашы башка экен, мунун турушу башка экен. Азыр эле тындым кылып өлтүрүп койсоңчу" деген да. Бирок Эсенкан: "Мен бунун атасынын мүнөзүн билем. Эгер бул Алмамбет кандайдыр бир балекетин көрсөтсө, атасы эле жайлап өлтүрөт, атасы эле тындым кылат. Ошондуктан Азиз хандын өзүнө жон койгула" деп Алмамбетти өлтүрбөй койгон болчу. Мына ошондой күндөрдүн биринде Азиз хан, Алмамбеттин атасы, Алмамбетти чакырып алып туруп, момундай бир
сөз айтат да. Балам Алмамбет, биздин Кан жайлак деген жерибиз. Биздин ошол сонун бир жайлообуз бар эле. Ошол жерден элдин баарын кууп чыгып, Кан жайлакты Коңурбай тартып алыптыр. Мына ошол Коңурбайдан эми бул жерди ажыратып келбесең болбойт балам. Намысың болсо барып ажыратып келерсиң, намысың болбосо Кан жайлагыңды кошуп, өзүңдүн хандыгыңды кошуп, акыры түбү Коңурбайга берерсиң, деп муну ушинтип уяткарып катып айтат. Анда Алмамбет кыл жерден атын камчыланып, жигиттерин эшитип, анан Коңурбайга барды дейт. Коңурбайга барганда адатынча Алмамбет жеңил желпи, жакшынакай болуп, адамгерчилик менен кирип, элдин баары менен учурашып, анан Коңурбайды караса Коңурбай болбой калган дейт. Кербезденип, жаңы хан болгон неме, артынан 6000дей жайсаң ээрчитип, 1000дей калдай ээрчитип, муну ушинтип адамды көз килбей турат дейт да. Анда Алмамбет Коңурбайга кайрылып минтип айтат. Биздин Кан жайлакты бошотосуң. Анан элдин баарын карып кылбай, элдин баарын эспестен атыңдын тизгинин тартып жүргүнүң Коңурбай дейт. Мына ошондо Коңурбай айтып турат. Эй, сен эл дегениң ким экен? Жер дегениң ким экен сенин? Мен кайсыл элиң менен ишим бар сенин? Деп муну ушундай кепти айтып, ороңдоп, экөөнүн ортосунан ошол жерден катуу уруш чыгат. Алмамбет аябай кылычка мыкты, найзага ыктуу, муну ушундай эр эле дейт да. Баягы Коңурбайды найзасын жапырып барып, ушундай жетип барып туруп сайганда атынан көмөлөнүп кетейин дейт. Араң кыйшайып, эптеп илинип барып, алгаранын жалынан тартып, минип оңдонуп, анан алгара алып учту дейт да. Мына ошону Манаста мындай сүрөттөгөн. Жетти Алмамбет бакырып, алмаңдан найза неткени, адырайган чоң коңур алгаранын үстүнөн аңтарылып кеткени. Боорткала оңдолуп, болбой качып жөнөлдү. Аркасынан калбастан Алмамбет кууп өмөлдү. Караң калган алгара, бул эми алгара деген Коңурбайдын аты. Эми алгаранын баягы күлүктүгүн алдыда дагы көп айтып берем сиздерге, буюрса. Ошол караң калган алгара булуттуу көктүн астынан буралган шибер үстүнөн көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөсө жөн эле закым болуп бөлүнүп, Коңурбай кетти кутулуп, кууган алмаң жете албай кала берди умтулуп дейт да. Мына ошол Коңурбайды ас жерден атынан ыргыта саярда ошол алгарасы алып качып, ошол качкан бойдон Коңурбай Эсенканга жетти дейт. Анан бул жактан Алмамбет дагы, мен дагы эми Эсенканга барайын. Анан Эсенканга айтайын, Эсенкан калыстыгы болсо, экөөбүздүн чырды мындай бир адилеттүү чечип берер деп Алмамбет Коңурбайдын артынан Эсенканга жетти дейт да. Эми туруп нетейин, мен да Эсенканга жетейин, барбай кантип калайын, тартынбай сөзүм айтайын, анан кайра кайтайын. Аны ойлонуп Алмамбет кыл жейрен атын каргытып, жөнөп калган кез экен аңгемесин арбытып дейт. Эми баягы бул дагы тетигил Кытайдын улуу ханы Эсенканга барып, баягы датын айтып, анан акыбал жайды түшүндүрүп, адилеттүү чечим издеп барып калат да артынан. Мына ошондо Коңурбай кирип, Эсенкандын алдында аябай ийилип, бүгүлүп туруп, анан Алмамбет жөнүндө өтө начар сөздөрдү сүйлөйт. Бул Алмамбет сиздин дейт. Эми ал жерди да китептен окуп берейин. Алмамбет кууп жетет деп кеткен жолун чаргытып, капкасы болот коргонго кирип барды Коңурбай Эсенкандын ордого. Таазим кылып бүгүлүп Эсенкан кандын алдында Коңурбай турду жүгүнүп. Эми коңур кеп айтат. Эсенкан деп айтат. Коломтодон кор чыкты, Азиз кандын арамы соо издеп зор чыкты. Эми бул Азиз кандын арамы дейт. Элге жагам деп, элге калыстык кылам деп, мына элдин таламын талашам деп, муну ушинтип соо издеп дейт, зор чыкты. Ушул адилеттүү болом деп чыкты. Анан дейт. Айтсам анык сөзүмдү, Азиз кандын арамы аттан сайып түшүрүп, кан жөрткүттү өзүмдү дейт. Ойгону турат көзүмдү, карарып бети канталап, Коңурбай турат анталап. Таш коргонун талкалап, эми Эсенканды Алмамбет эмне деди деп Эсенканга Алмамбетти жамандап атат да. Таш коргонун талкалап, кум коргонун кулатып, көөнү бузук санталак, экөөбүздү сулатып, кыям дейт сенин башыңды, кыйратат алтын тагыңды, колуңдан өкүм алам дейт, сенин илийиңди которуп башка жолго салам дейт.
ниети бузук жери бар, айтса суук кеби бар, көөнүнө келсе арамит, күн батыш көздөй бурутка кирип кетер чени бар. Муну ушинтип айтып жатат да, Эсенкан дейт, бул мен эле эмес, сени дагы башыңды алам деди. Сени мынау закун мыйзамыңдын баардыгын бузуп, башка жолго салып, башкача башкарам деп атат. Сенин ордуңду дагы бул алам деп, ушундай ниетти, ушундай сөздү айтып жүрөт деп Эсенканга Коңурбай жамандагандан кийин Алмамбет кирип анан Эсенканга ал дагы өзүнүн датын айтып атат. Эми ушул атамдын жери, тетиги кан жайлакты Коңурбай ээлеп алды. Ал жердеги элдин баарын карып кылып, өзүбүздүн ушул Кытай эл болсо, ошол жерде элдин баарын тоноп талап, ошол жерде адилетсиздик кылып, ошол элди эзип жатат. Анан мен барсам мени менен мынтип согуш кылды деп айтса, Эсенкандын Алмамбетке пейли жылыбайт дейт. Карарып калган, чыгып тур, бара тур, анан жообун айтабыз деп Алмамбетти чыгарып коюшту дейт. Алмамбет Эсенкандын жообун мына ошол жерде 7 күн күттү дейт. 7 күн күтүп, ичинде сызып ойлонуп атат да. Эми адилеттүү деген падышам ушул болсо, бүткүл Кытайды башкарган улуу ханым ушул Эсенкан болсо, Эсенканда адилеттүүлүк жок болсо, бу кандай болот? Анда Кытайдын иши оңбой калды го. Эми бир топ күндөн бери Эсенкан унчукпай койду дейт да. Баягы жок же бар деп айтпайт. Чечимин же сен туурасың деп айтпайт, же Коңурбайдыкы тууру деп айтпайт. Ушинтип 7 күн өтүп кетти. Анан мына Эсенкандан түңүлүп, каныбыз ушундай беле деп турса, ордодон Бурулча деген кыз бурала басып келип, Алмамбетке минтип айтып турат да. Ай, Алмамбет, сөзүмдү ук дейт. Эми китептен окуп берейин. Ук Алмамбет деп айтат. Эсенкан бүгүн сен айтты. Азизкан өзү көрөр деп баласынын аласын дейт да. Эми Эсенкан ушинтип өзүнүн ордосунда олтуруп сөз кылып жатат. Мен аны угуп калдым. Эми Эсенкан минтип айтты дейт. Тетигил Алмамбеттин атасы Азизкан баласынын аласын өзү көрөр дейт. Аласы деген эми ичинин карасы, сөзүнүн бузулуп калганы, боорумунун башка болуп калганын, бизге жакпай жатканын Азизкан өзү көрөт дейт. Анан дейт, аласын байкап алган соң, ошондо өзүнөн өлсүн баласы дейт. Ал Эсенкан тетигил Алмамбеттин атасы Азизкандын мүнөзүн да билет экен да. Ушунчалык баягы кээде туруп зулумдугу бар экен. Мына ошол Алмамбеттин пейлинин бузулуп, же болбосо мындай бизге жакпай калгандыгын байкагандан кийин дейт, өзүнөн өлсүн баласы деп атпайбы, өзү эле өлтүрөт бул Алмамбетти деп айтып жатат. Ошон үчүн дейт, атаңа алма ишенбе дейт, тетиги кыз айтып атат. Сенин атакең салар кишенге, бара турган жер камда, бата турган эл камда деп муну ушундай сөздү айтты дейт. Анда Алмамбет абдан таң калып, уккан кулагына өзү ишенбей калды. Эми мени атам тетигил кан жайлак деген жерди Коңурбайдан ажыратып кел деп өзү жөнөтсө. Анан мен жерди өзүбүздүн хандыкка караган, өзүбүздүн аймакка караган жерди Коңурбайдан ажыратканы Коңурбайга келсем. Коңурбай болсо көп минтип мени көзүнө илбей, ошол жердеги элди карып кылып көзүнө илбей, эл дегениң ким болуп калыптыр, жер дегениң эмне болуп калыптыр деп муну ушинтип анан мен менен уруш кылса, анан баарыбыз келип Эсенканга арыз кылсак, анан кантип мен туура эмес болуп калам. Кантип мен ушул жерде баягы Эсенканга душман болуп калам деп уккан кулагына өзү ишенбей калды дейт. Ал эми Эсенканды болсо баягы Коңурбай таптакыр эле көңүлүн карайтып Алмамбетти баягы жамандап койгон болчу да. Алмамбет тез аранын ичинде тетиги Таңшаңдагы өзүнүн жерине чыгып кетти. Келип эле атасы Азизканга жолугуп, анан атасына мындай деп айтып турат. Кагылайын атам деп кол куушуруп жүгүнүп, эми Алмамбет кеп айтат, атакем укчу деп айтат. Абайладым көп ишти, арты жаман жумушту. Эми атаке, менин кебим угуп туруңуз. Мен деле көп арты жаман иш кылган жокмун. Бир топ жерде аябай калыс, абайлап, ушундай жакшы иштерди кылганга, жаман иштен улак болгонго мен деле аракет кылып жүрөм го, дейт да.
Эми Эсенканга ишенсең көкө теңир урбайбы? Ал бузулган турбайбы? Ажал жалгыз айда өлбөйт, адам уулук айда өлбөйт. Өлбөгөн адам не көрбөйт? Тоокелге саламын, каптаган кошуун аламын. Эсенкан менен коңурга кылгылыкты кыламын. Балапан жүнүм башымда, чырымтал жүнүм бетимде, калдайган журтту ойлосом кармашуу турат ниетимде. Деп атасына баягы сырын айтып жатат да. Эсенкан бузулган турбайбы? Бул калыстыктан тайган турбайбы? Мен бул Эсенканга катуу кармаш кылбасам болбойт турбайбы? Кантип ушул эми биз чындыгыбызды истебей калабыз? Биз кантип адилеттүүлүктү Эсенкандан күтөбүз эми? Деп муну айтса, атасы жана Азизхан минтип турат. Угузбандай сөзүңдү, уйпалап коем өзүңдү. Жалынсаң укпайм арзыңды, чымындай кыям жаныңды. Айттырбай кесем тилиңди, агытам кара жинимди. Жайлоомду айырып бер десем, көрсөтүп күчүң коңурга, каңгайдын түпкү канына уулум каралык бар оюңда. Бул жолуңдан кайтпалам, бузулсаң чының айтпалам, айнысаң чының айтпалам, азыркы жолдон кайтпалам деп баягы Алмамбеттин сөзүнө ишенбей, Эсенкандын таламын талашып, муну ушинтип туруп калды. Анан Алмамбет кайдан издейт чындыкты? Муну ошентип Алмамбет атасынан заар сөз угуп, анан заматта тетигил чоң бейжиндеги бак бурчунда олтурган Эсенкандын душманын айланып, жалпы баягы Кытайдын хандарынын эзелтен сөөгөчтүү душманындай болуп, анан атасынан келип колдоо таппай, атасы тескерисинче орой сүйлөп, муну ушинтип калганда Алмамбет апасы Алтынайга барып, Алтынай менен сүйлөшсө, апасы минтип айтып жатат. Кулунум укчу деп айтат. Жаңырыктуу кыядан, жалгыз элең уядан, эңилчектүү кыядан, элкин элең уядан, улуктун калдың каарына убара салар жаныңа. Жалгыз туuma жол борсум, каңгай маңжуу бул күндө, жайлуу жер сага болбосун. Жайыңдын билдим оңбосун. Тегерегиң темирден торго калдың кулунум. Тереңдиги 40 кулач орго калдың кулунум. Же сабырлык да кылбадың, жан күйөр жолдош жыйбадың. Жайдарым жалгыз Алмамбет, энекеңди кыйнадың. Муну ушинтип айтып атат. Эми балам, сен жалгыз элең. Сен эми тетигил улуктун каарына калыптырсың. Анын үстүнө кичине сабырдуу да болбодуң. Эми кандай кыласың айланайын балам? Бүт бардык туш тарабың сага душман болду. Энекеңдин аябай сарсанаага салып минтип кыйнадың го, деп турса, анан Алмамбет атасынан колдоо таппай, энесинен жанагындай сөз уккандан кийин эми эмне кылмак эле деп анан энесине өзүнүн жайын айтып, ниетин айтып турат да. Энеке укчу деп айтат. Гүл багым урап ор болду, күмүшүм чирип бор болду. Эми күндөшүм дуулап зор болду дейт баягы Коңурбай. Булар бардыгы майрамдашып атат азыр. Мен болсо бул жерде эл душманына айландым. Гүлүстөн элим кор болду. Коңурбай башым тепседи, кармашсам колум жетпеди. Өзгөсүн айтып нетейин, менин атама сөзүм өтпөдү. Алдыңда эне тура албай, менин айламдын ушул кеткени. Кош энеке аман бол, күн батыш кетти биздин жол дейт да. Мына ушинтип Алмамбет ордосунан чыгып, анан эми күн батыш көсtöй сапар тартам. Күн батыш көсtöй кетейин. Мен баарына душман болдум. Атаман да жакшы сөз угуп жыргаган жокмун. Эми тетигил Эсенкан, Коңурбайлардын баарысы мага душман. Мен андан көрө кыл жейренди минейин дагы тетигил күн батышты көсtöй жүрөйүн деп, ошондон күн батыш көсtöй жолго чыгып калды дейт. Мына минтип калганда Эсенкан бүткүл эрлерин чогултуп, баатырларын чогултуп алып минтип айтып атат. Жаалы келип Эсенкан балбандарын чакырат, баарын жекип бакырат. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты. Ким деп жүрсөм бул экен, туулбас десем туулуу экен. Арабыздан анык жоо, Азизхандын Алмамбет арам сийдик уул экен. Баарыңа айтам ал итти, Алтайдын белин ашырба, Бурутту көсtöй качырба. Бурутканы качырсаң, айткан сөзүн билип ал, 5-6 жылдын ортосу Бейжинден көрүп ал дейт да. Эми ушул Алмамбетти тетигил кыргызды көсtöй кетире көрбөгүлө, кыргызды көсtöй качыра көрбөгүлө. Алтайдын белин ашырба, Бурутту көсtöй качырба деп атпайбы? Ошо жака жетпесин. Алмамбет эгер ошо жака кетип кала турган болсо, 5-6 жылдан кийин Алмамбетти Бейжинден көрөсүңөр. Ошондуктан артынан жөнөгүлө дагы кол алып, кол алганда да мол алып, артынан тез чаап жөнөгүлө дагы аны багындырып, тирүү колу бутун байлап туруп алып келгиле алдыма деп
Коңурбайды баш кылып, тетигил калмактын жолоюм төш кылып, андан кийин Нескарасын баш кылып, муну ушундай баатырлардын баарысын тетигил Алмамбетти кармап келүүгө, туткундап келүүгө жөнөттү дейт. Ошолордун ичинде Каражой деген да мергени бар эле дейт да. Мына ушунун баарысы Алмамбеттин жолунан тосуп, тетигил жакта сепилинен, дуалынан чыгып кетпесин деп, булар Алмамбеттин жолунан тосуп келгенде Алмамбет кыл жейренди минип алып Коңурбайга биринчи тийди дейт. Коңурбайды ушул капкадан кирип келатканда бөйрөктү көздөй найза менен берип кетти дейт. Аны Коңурбайды Каражой атын жетелеп, өзүн түстөп, ага жардам берип кетти дейт да. Муну ошентип жалгыз өзү тетигил Нескара, Жолой, Коңурбай, мына ушулар баштаган аскерлердин баарысы менен кармашып, арбашып, муну ушинтип найзалашып, чабышып, күнбатышты көздөй улам ары жылып кетип бара жатат. Алдынан болсо тигилердин баарысы тосуп, баягы өткөрбөй, кетирбей, дуалынан бери чыгарбай ушуга аракет кылышып, жолунан тосуп турушат да. Бир убакта алгараны алкынтып Коңурбай дагы келди дейт. Баягы оңдолуп алып, түстөлүп алып, дагы келгенде Коңурбайды Алмамбет алыстан көрүп калды дейт да. Мына ошондо Алтынай Алмамбеттин энеси Кайраттуужан эле дейт. Ошол бир бээсин минип, жоо жарагын кийип, баламын жанында болуп турайын деп чыркырап, болбосо жанында жүргөнгө бир киши жок. Алмамбетти ээрчиген, колдогон, аны коштогон бир адам жок. Өзү жалгыз тетигилердин колу менен улам бир жерине барып, кана байран салып, улам коргонуп, ит урушкула калып, кайра аларды сүрүп, артынан баягы кылыч менен чаап, айбалта менен уруп, өзү дагы айбалта менен жеп, далай найза жеп дейт. Далай жери кан болуп, каны шыркырап, кыл жейрендин жалына төгүлүп, муну ушинтип келатат дейт да. Катуу чабыш, катуу согуш менен чыгып келатат. Анан Коңурбай найзасын көтөрүп, мелтиретип сунуп алып Алмамбетке баратканда, Алмамбеттин энеси Алтынай кайраттуу киши найза менен Коңурбайдын жолунан чыгып, сая берерде жеткенде көзүн жумуп, баягы алгараны саймак экен. Алгараны өпкө боор аралаштырып, найзаны сундуруп барып, ушуну солоп алсам, анан алгарасы өлсө Коңурбай эмне кыла алмак эле деп, баягы Алтынай алгараны сайганда, алгарага жеткенде эки көзүн жумуп иймебиди дейт да, ирмебиди дейт. Ошондо алгаранын өпкө бооруна тийбестен бутунун, алдыңкы бутунун бир жерин чирпип өтүп кетти дейт. Чолоңдотуп барып, анан тизгинин тартып, буруп, өзүнүн колун көздөй качып калды дейт. Качып калганда артынан Алмамбет найзасын жапырып, Коңурбайды бери кел деп бакырып, артынан кууп жөнөдү дейт. Эми жете бериште Алмамбеттин кичинесинен бери чогу чоңойгон Мажик деген жигити бар эле дейт. Мына ошол артынан чап жетип келип, Алмамбеттин кыл жейренин тизгинден алып, тартып, нары көздөй жетелеп кетти дейт да. Ай, көрбөйт белең, мен Коңурбайга жетейин деп калдым эле го. Азыр как жүрөктүн тушу деп, өлөр жер ушу деп туруп, найзаны мылгытып алат элем го дегенде, Мажик айтып калды дейт. Ай, Алмамбет, бул Коңурбай сага эле жеткизип койсо, алгара дегенди сен оңой жоо деп ойлоп турасыңбы? Алгарага бул жарык дүйнөдө кууп жете турган жан жок. Алгаранын күлүктүгү мунушундай, алгаранын астына бир дагы тулпар чыга албайт. Бул Коңурбайдын амалы. Азыр сен эптеп жетип жетпес кылып эстип олтуруп, тетигил капкасынын ичине баягы Кытайдын сепилинин нар жагына киргизип кетсе, андан аман эсен чыгышың күмөн болчу. Аркы жагында далай аскерлери күтүп турат эле. Эгер капкадан ары кирип кеткенде эшикти жабат эле дагы, эсебиңди Коңурбайлар мына ошол жерде табат эле дегенде, Мажикке жалынып үрдү дейт. Айланайын Мажигим, өлгөн жанды тиргиздиң, өчкөн шамды күйгүздүң деп. Муну ушинтип анан Мажикке жалынып, анан мындай караса, апасы Алтынайдын минген аты бош турат дейт. Баягы Алтынай жерде сулап жатат дейт да. Көрсө Каражой деген мылтыкты катып аткан мерген, мына ошол баатыр Алтынайды мылтык менен атып өлтүрүп койгон экен. Алтынайдын өлүгүн толо кытайлар барып арабасына жүктөп, анан наркы капканы көздөй
алып жөнөп калганда ал жерге барып Алмамбет кыйсыпырын чыгарып баягыларды кырып ирип апасынын өлүгүн эптеп алардан ажыратып алып анан эми ушул жерге таштамак белем деп апасын бүктөп баягы минип келген бээсине артып туруп анан ошону менен алып Мажик экөө чыгып кетти дейт. Апасын Көк булуң деген токойго алып барып сөөгүн жерге берди дейт. Мына ошол жерге берип анан эртеси турса далай кол келип баягы Мажик менен Алмамбетти курчап калган экен. Эми кандай кылабыз? Эми эмне кылабыз деп экөө ойлонуп отуруп анан Кытайдын баягы сепилин айтат да, мына ушул жерде белгилеп айтып кетиш керек. Ушул дубалды кантип ашабыз деп сөз кылып атат ошондо. Ушул дубалдан кантип ашып анан нар көздөй качабыз деп экөө кеңешип атат дагы. Анан дубалдын үстүнө чыкты дейт дагы. Чыгып туруп ат баты менен кошуп секирип ийди дейт. Ошондо көзүмдү жумуп баягы жерге келип лык деп тийдик дейт. Тийгенде Алмамбет ойлоп тур. Ушул кыл жейрендин буту быркырап кетти го. Ушул жерде ажалым жетти го деп көзүн ачса, баягы кыл жейрени байкушу турат дейт. Буту эч нерсе болбоптур. Турган жеринде туруп, нары жагын карасам Мажиги да аман дейт. Анын да аты да аман дейт. Муну ушинтип экөө анан эптеп Кытайдан качып Коңурбайларга жеткирбей кутулуп, анан берки Алтай көздөй, күн батыш көздөй анан кетти дейт. Эми туугандар, калган кепти кийинки көрсөтүүдө улантабыз. Бүгүн баарыңыздарга жакшылык тилеп коштошмокчумун. Аман болуңуздар.